Акыркы коңгуроо жакындап, бүтүрүүчүлөр чоң жашоого кадам таштаганы турушат. Алардын алдында учурда өтө маанилүү кесип тандоо этабы турат. Анда эмесе азыркы учурдун актуалдуу кесиптери кайсылар деген суроого жооп издеп көрөлү. Азыркы учурдун актуалдуу кесиптери бул заманбап технологиялар менен иштеген кесиптер. Программист, UI UX дизайнер, кибер коопсуздук адиси. Булар дүйнөдө эң көп талап кылынган кесиптер. Алар компьютердик программаларды жазышат, сайттарды жана колдонмолорду түзүшөт. Бул кесиптин артыкчылыктарына жогорку маяна, онлайн жана чет өлкөдө иштөө мүмкүнчүлүгү кирет. Медицина жана ден соолук тармагы ар дайым керектүү, коомго чоң пайда алып келген туруктуу жумуш. Дарыгерлик, фармацевтика, психология, айрыкча COVID-19 пандемиясынан кийин мааниси артты. Бул кесиптин ээлерине дайым суроо талап жогору бойдон калат. Анткени дарыгерлер адамдын эң башкы байлыгы болгон ден соолуктун сакчылары. Эколог, жашыл энергетика адиси, климаттын өзгөрүүсү боюнча эксперт. Бул келечектеги эң маанилүү тармактардын бири. Жаратылышты коргоо жана айлана чөйрөгө зыян келтирбеген энергия булактары менен иштөө дүйнө жүзүндө актуалдуу болууда. Инженерия жана техникалык адистер, тагыраагы курулуш инженери, робототехника адиси. Бул кесиптер өндүрүш, курулуш, механика менен байланыштуу жана жогорку маяна өнүгүүгө мүмкүн болгон артыкчылыктарга ээ. Финансист, бухгалтер, маркетолог, электрондук соода адиси. Буга акчаны, каржыны башкаруу жана товар сатуу менен алектенген кесиптер кирет. Бул адистиктер чоң кирешет табуу жана өз бизнесиңди баштоого да шарт түзөт. Мыкты адис болуу үчүн сөзсүз түрдө жогорку билим талап кылынбайт. Практикалык көндүм, кызыгуу жана үзгүлтүксүз өнүгүү менен ийгиликке жетсе боло турган көптөгөн кесиптер бар. Мисалы ашпозчу, артыкчылыгы кыска убакытта үйрөнүп, чоң киреше таап, дүйнө жүзүнө таанымал болсо болот. Унааларды оңдоп техникалык тейлөө жүргүзүүчү адистер, артыкчылыгы туруктуу кардарлар, жогорку киреше жана тажрыйба менен мыкты адис болуп чыгууга мүмкүнчүлүк бар. Иширетүүчү, кыска убакытта үйрөнүп киреше тапса болот. Азыркы учурда бул кесип ээлерине чет өлкөлөрдө суроо талап абдан жогору. Сулуулук тармагы, парикмахер, визажист, тырмак, каш кирпик жасоочу адистер. Адамдардын сырткы көрүнүшүнө кам көргөн чыгармачылыкка бай кесип. Айлык маянага иштебей өз салонун ачып, жакшы кирешет табуу мүмкүнчүлүгү бар. Усталар, эмерек жасоочу, электрик, сантехник жана башка. Булар кол менен иштеп, жашоого керектүү кызмат көрсөтүшөт. Артыкчылыгы практикалык билим жетиштүү, өз алдынча иштөө жана ишкер болуу мүмкүнчүлүгү чоң. Жалпылап айтканда, жогорку билим бул теориялык жана илимий билим. Мында кесиптин негизин терең үйрөнүү мүмкүнчүлүгү бар. Бирок чыныгы кесипкөйлүк, кызыгуу, талыкпаган эмгек жана тынымсыз өнүгүү менен келери талашсыз.